саламатсыздарбы? Мен сиздерге бүгүн симкештен акча кантип чыгарабыз ошол жөнүндө көрсөтүп бермекчимин. Ал үчүн биз симкеш программасына киребиз. Киргенден кийин 4 буштук болуп турганды басабыз. Ушуну баскандан кийин бул минимальный болот 6 евро. Пайерге чыгарабыз. Биз Ripple дегенди тандайбыз дагы. Ripple дегенди тандап, андан кийин ал жерде Ripple дегенди эле тандайбыз да, мына continue'ни басабыз. Бул жерге бизге Ripple адресибизди алыш үчүн биз Payeer'ге киребиз. Мынакей Payeer деген электронный кошелек болот. Ушу Payeer'ге кирсек, ылдый жылганда мындай Ripple болуп турат. Ушуну басабыз да, пополнить баланс деп туруп, ушул жерден копировать Ripple адрес дегенди басабыз дагы. Скопировать болду. Эми биз симкешке келип, бул жерге азыркы скопировать эткен адресибизди 2 жолу коебуз, 2 жерге. Эми Ripple tag адрес дейт. Демек биз кайрадан келип туруп, эми копировать tag дегенди басабыз. Кайрадан эле симкешке келип туруп, tag адреске вставить кылабыз дагы. Бул жерге канча евро чыгарабыз, ошону жазабыз. Мен мисалы азыр 6 евро чыгарайын. Андан соң 6-ны жазгандан кийин continue дегенди басабыз. Please confirm link emailга бизге ссылка барат, ушул ссылкабызды басыш керек. Ал үчүн катталган email почта дарекке барабыз. Мынакей email почта дарегибизге дагы кат келди. Ал үчүн көк сызык here деп турбайбы, ушуну басабыз. Мынакей. Болду, эми кайра симкешке барабыз. Симкешке барып обновление кылабыз. Башына кирип чыгайлы. Бул жерде негизинен 1 күндөн 7 күнгө чейинки аралыкта Payeer кошелегибизге түшөт экен. Менин 2 рефералым, бирөө 7 евро, бирөө 6 евро чыгарышты. Мага азыр түшө элек. Ошолордун чыгарганда көрсөтүп берейин бир жолу. Мынакей бир рефералым 7 евро чыгарды. Симкештеги евросу мындай вывод кылды. 7 евронучу. Азыр мынакей Ripple болуп 41 Ripple болуп түштү. Бул 558 рубль болду. Ал эми бул экинчи рефералым 6 евросу. Бул эчеге мына 6 доллар деп турат. Долларга алмаштыргандан кийинки акчасы мага да түштү. Мынакей 20 канча дейт? 29,5 Ripple болуп түштү 6 евро. Мынакей азыр кошелекти обновить кылайын. Көрдүңүздөрбү, көбөйүп калды 1344. Историяга кирип туруп, мына Ripple. Көрдүңүздөрбү, аябай бат эле түшөт жана комиссиясы жок түшөт. Буну биз долларга же рубльга алмаштырыш үчүн обменять дегенге киребиз дагы. Бул жерде евронун ордуна Ripple'ди тандайбыз. Бул жерге рубльди тандайбыз дагы. Ал жерге баланста турган 29, 58, 87, 17 деп терип туруп 460 рубль болот экен. 6 евробуз обменять этебиз. Эми баланска киребиз. Мына баланска 1100 рубль болуп обмен болуп калды да, Ripple 0 болуп калды. Көрдүңүздөрбү, симкешке иштеңиздер, без вложения бир дагы акча салбайсыздар. Бул негизи тарифтик планыбызга берилген бесплатный SMS негизинде эле топтоло берет.